Алай жергесиндеги ошол жолугушууга да келген автоунааларга күйүүчү май куюп берди деген маалыматтар чыкты да. Бул канчалык деңгээлде чын? Канчалык деңгээлде чындыгы бар? Датка мырза, биринчиден чоң рахмат. Ушундай чакырып маселелерди тактаганыңарга биз абдан ыраазыбыз. Азаттык партиясынын атынан рахмат айтып коелук. Экинчиден, президент Садыр мырзанын айткан таза шайлоо өткөрөм деген урааны, аракети күндөн-күнгө жокко чыгарылып жатканы бийлик тарабынан бүгүн далилденип жатканы өкүндүрөт. Кантип биринчи Азаттык партиясына болгон Катагановдун аракеттери. Бул биринчи серия деп коелук, ал өттү. Экинчи, Ошто студенттер келип катышып биздин программаны уккандыгынын негизинде анын ректорун, декандарды, мугалимдерди жумуштардан алып жоопкерчиликке тарткандыгы. Бул жерде дагы өтө мындай мыйзамды одоно бузуу ачык-ачык көрүнүп калды. Ректорду биринчиден сөгүш беришкен. Мына жакында Акылбек Жапаровдун буйругу менен 1 айга четтетилип деген, жумуштан четтетилип деген буйругу чыгыптыр да. Бир кылмыш үчүн же бир иш үчүн эки жолу эч качан мындай жоопкерчиликке тартпайт. Муну аша чапкандык деп айтсак болот. Ошонун негизинде ачыктан ачык көрүнүп калды да, кимдин аракеттери негизинде ошондой иш аракет жасаганы. Үчүнчүсү, Күлчөдөгү, Алай райондагы бензиндерди куюп бериптир, талондорду чыгарыптыр, жалган маалыматтарды чыгарып, атайын Ош областынын милиция начальнигинин орун басары Алимбеков Абил мырза, полковник, атайын барып Күлчөгө жанакыларды кармап, отургузуп, 10 саат кармашып, биз Исмаил Сакышевди жакшы тааныйбыз, Келдибек Бакмамбетовди абдан жакшы тааныбыз, урматтайбыз, сыйлайбыз, ошолорго жардам катары келдик деп туруп, өздөрү даярлаган документтерге колду коюп коюңуз, ушу менен эле бүтүп калат деп алдап, колду койдуруп келип алып туруп жасалмайыш менен кийинки аракеттери бул бийлик тарабынан же бир кандайдыр күч тарабынан атайлап чагымчыл иштерди жасап, тынчтык үчүн өтпөсүн деген аракеттери бүгүнкү күндө ачыктан ачык билинип калды. Бул өтө коркунучтуу, өтө жаман иш болгону ачыктан ачык айкындалып, далилденип биздин адвокаттар берди. Ошого карабастан борбордук шайлоо комиссиясында иш карайбыз деген иштери дагы бизди абдан мындай кооптондурат да бүгүн. Рахмат.